Kreml Rusiyanın Ukrainага kibер чабуулдарга тиешеси жок экенин билдирди. Ошондой эле чек ара аймактарынан орус аскерлери чыгарылбай жатканы тууралуу маалымат туруу эмес экени айтылды. Эске салсак, Украинанын коргоо министрлигинин Украинанын куралдуу күчтөрүнүн сайттары Приватбанк менен Ошатбанктын интернет-банкинг системалары хакердик чабуулга кабылганын айтып, Украинанын стратегиялык байланыш борборунан жасалган билдирүүдө кол салуунун артында Орусиянын болушу мүмкүн деген божомол билдирүү тараткан. Бирок Кремль бул айыптоолорду бүгүн четке кагып, Орусиянын Украинага кибер чабуулдарына кызыктар эмес экенин айтты. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Украина НАТОго мүчөлүк боюнча чечим кабыл алат деди. Столтенберг ошондой эле Украина кризисине байланыштуу саясий чечим табуу үчүн эч качан кеч эмес экенин айтты. Азыркы кризиске карабастан Украина Батыш альянсына катышууга чечкиндүү экенин айтып, жана НАТОнун эшиги ар дайым ачык экенин билдирген. Столтенберг Украина кайда баргысы келерин чечет деди. Ар бир эл өз жолун тандоодо эркин экенин баса белгилеген Столтенберг. Бул НАТОнун уюштуруу келишиминде, ошондой эле Хелсинки корутунду актысында жана башка көптөгөн эл аралык келишимдерде айтылганына көңүл бурду. Өзбекстан темир жолдору ишканасы COVID-19 пандемиясы маалында Россияда калган өзбекстандыктарды алып келүү үчүн Волжский шаарынан Ташкентке атайын 2 каттам уюштурат. Атайын каттамдар 18 жана 28 февралда ишке ашат. Билеттерди бир гана Волжский Ташкент багыты боюнча сатып алуу мүмкүн. Өзбекстан коронавирус пандемиясы башталгандан бери чет өлкөлөрдөн 10 миңдеген жарандарын атайын поезддер жана чартердик каттамдар менен алып келүүдө.